Кыргызстан түндүгүндөгү Ак Моюн айылына төрөлүп, ошол жердеги мектепти жалаң бешке бүтүргөн Мурат мындан көп жыл мурун окуусун андан ары улантып, кыргыз элине, жерине колунан келген салымын кошуу максатында көптөгөн кыялдар, түгөнбөс ойлор менен Бишкек шаарына жөнөгөн. Жолду катар бийик тоолордун боорундагы жашыл арчаларга, карагайларга, көк кашка тунук сууларга суктанып, кыргызымдын жери кандай сонун деп сыймыктанып келген. Бишкекте ал таекесиникинде жатып университетте окуду. Таекесинин үй бүлөсү көбүнчө орусча сүйлөшөт экен. Байкаса, Бишкектеги жаштардын көбү эле орусча тамашалашып, атургай кыргыз эле улаан кыздар кыргызча кайрылса орусча жооп беришет экен. Кээде анын айтканына ийин кушуруп, түшүнбөйм дегендей кылып койгондар да болду. Алгач ыза болуп жүрсө да, айласыдан мурда чала билген орус тилин Бишкекте жүргөндө жакшы өздөштүрдү, абдан аракет кылып үйрөндү. Себеби окуган окуу жайындагы көпчүлүк сабактары орус тилинде өтүлчү. Канткенде кыргыздар кыргызча так сүйлөп, башкаларга өрнөк болобуз деген суроо анын жанына жай берчү эмес. Атургай аярдамада деген сөздү билбей койгону үчүн автобус айдоочу менен урушуп кеткен учур да болду. Жылдар өтүп, жогорку окуу жайын бүтүргөндөн кийин иш издеди. Айлык маянасы бардык жерде аз. Ал каалаган айлыкка иштеш үчүн англис тилин жакшылап үйрөнүү зарыл болду. Ал тилди да үйрөнүп билди. Жолдошторунун жардамы тийип, жакшы кызмат табылып, айылдык жигит алыска чет өлкөгө жол алды. Көп жүк алууга уруксат болбосо да, өзү сүйгөн кыргызча китептерин таштаган жок. Чет жерде аны жакшы адис катары сый-урмат менен кабыл алышты. Иши жакшы жүрүп жатты. Бирок киндик кан тамган жерине, өз элине болгон сагыныч анын патриоттук сезимин күчөттү. Ал жанындагыларга кыргыз жеринин сулуулугун, тоолордо кайберендердин көптүүлүгүн, сууларынын тунуктугун айтып, Манастай зор эпосту айлап, жатка айткан манасчылар болгонун, анын Гиннестин китебине кирген дүйнөлүк масштабдагы эпос экенин айтып, өзү менен ала барган сүрөттөрдү, кыргыз кийимдерин көрсөтүп, мактана кетчү. Кыргыз деген элди билбеген элге өз элин, маданиятын, тарыхын, тилин жана жеринин сулуулугун билдирүүсү келчү. Өзү билген кыргыз ырларын мукам ырдап да берчү. Баарынан да Чыңгыз Айтматов анын жердеши, кандашы экенине абдан сыймыктанчу. Жанындагылар анын кызыктуу кебин угуп, кыргыздардын айрым салтына, түшүнүгүнө таң калышчу. Мурат аларга кийин балким барып каларсыңар деп тамашалап, кыргызча сүйлөшкөнү да үйрөтүп жүрдү. Өзгөчө Питер кыргызчаны ынтоо менен тез үйрөндү. Манас аэропортунан Мураттын жакын туугандары тосуп алышты. Питерден башкасын түз эле ат башыга алып кетишти. Питер өз ишине байланыштуу маалыматтарды алуу үчүн Мураттын бир досу менен Бишкекте калды. Бир жумадан ашык мейман болуп, тоого чыгып, ат минип, кымыз ичип, кайтар мезгил келгенде меймандар чын дилинен кыргыздардын кең пейилдигине, меймандостугуна ыраазычылык билдиришти. Бишкекте иштери менен калган Питерге жолугушту. Мурат, Бишкекте кыргыз кийимин кийген, кыргызча сүйлөгөн кыргыз көрүнбөйт го. Бул жерде кимге кыргызча кайрылсаң орусча жооп беришет экен. Муну билгенде орусча эле үйрөнсөм болмок экен, деди Питер таарынычтуу. Мураттын жүрөгү сыздап кетти. Кимди күнөөлөйт, эмне деп түшүндүрөт, эмне деп актанат. Жалпы жаштар, жалпы өспүрүмдөр жана төрөлөр, улуктар ушинтип эне тил менен сүйлөгөнгө маани бербей кете берсе, кантип жанынан кымбат эне тилдин көркөмүн жоготпой сактап кала алат? Эмне үчүн эгемендүүлүктүн жылдарында эч нерсе өзгөртө алган жокпуз? Намыска туулган шээрлердин уруктары элек го. Болор болбос нерсенин баарына намыстанабыз. Ал эми эне тилге келгенде намысыбыз кайда кетти? Келечегибиз кандай болот? Алыкулдун ырлары, жеңи жоктун теңдешсиз асыл ойлору чындап эле окулбай калган мезгил келеби? Мураттын кабыргасы кайышып, жүрөгү сыздаганы басылбады. Кайышсын, сыздасын, деди ичинен өзүнө өзү. Эне тил үчүн сыздаган жүрөктөр көп болсо экен, ошондо арга издешер. Маттуу бир тууганым, албетте, көп тил билүү бул абдан сонун. Бирок эне тилиңди даңазалап, унутпай, сактап жүрүү бул андан да сонун.